Бул Үмүт телестудиясындагы жаңылыктар маалымат программасы Ош мамлекеттик университетиндеги акыркы кабарлар менен биздин гана берүүдөн тааныша аласыздар. Саламатсыздарбы? Студияда Кызбырак Абдрахим кызы. Алгач бүгүнкү программанын кыскача баяны. Канибек Исаков билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Республикадагы журналисттердин башын бириктирген иш-чара окуу жайда өткөрүлдү. Канибек Исаков билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Өкмөт сунуштаган талапкерге депутаттардын 107-си добушун берген. Эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү Исаковдун ошмудагы үзүрлүү эмгеги, прогрессивдүү чечимдерин белгилеп, эми министр катары билим берүү тармагын татыктуу жөндөй алат деген ишеничин билдирди. Исаков Ош мамлекеттик университетинин акыркы 8 жылдан бери жетектеп, окуу жайда билим сапатын жогорулатуу менен студенттерди заманбап шарттарда билим алуусуна жигердүү салымын кошкон. Алса Канибек Исаков жетектеген жылдарда университетте жаңы окуу корпустары курулуп, жаңы багыттар боюнча факультеттер түзүлүп, эл аралык байланыштар чыңдалган. Канибек Исаков 2011 жылы докторлук диссертациясын жактап, учурда филология илимдеринин доктору, профессор, көп сандаган монографиялардын, илмий иштердин жана публистикалык макалалардын автору. Жалпы республикалык тестүрлөөдө Ошмунун Кара-Суу гимназиясы жакшы жыйынтык алган. Тагыраагы 2018-2019 окуу жылында гимназиянын 8 окуучусу район боюнча жогорку көрсөткүчкө ээ болгон. Аталган гимназияда дагы билим берүүнүн сапатын көтөрүү үчүн кандай иш-аракеттер жүргүзүлүүдө, бул тууралуу кененирээк Мээрим Алмазбек кыз айтып берет. Учурда кайсы гана билим берүү мекемеси болбосун, алардын алдындагы негизги максаты бул билим берүү мазмунунун өзгөрүүсү жана жаңылануусу. Ал эми окуучунун мыкты билим алуусун камсыздаган Ошмунун алдында түзүлгөн Кара-Суу гимназиясы республикалык тестүрлөөдө мыкты жыйынтык көрсөтө алган. Билим берген окуучулары жакшы билим алса деп болгон күч аракетин жумшаган Кумарбектин аталган гимназияда иштегенине 1 жыл болуп турат. Ал буга чейин Ошмунун МИД факультетин аяктап, окуу борборлордун биринде иштеген. Бүгүнкү күндө гимназияда математика боюнча сабак берип, аны менен катар бүтүрүүчү класстарды республикалык тестүрлөөгө даярдоодо. Жумасына 4 саат математикадан кошумча сабак, кружок мындайча айтканда, илим сабактары. Кошумча кыргыз тилинен дагы 4 саат илим сабактары. Анын негизинде эле ошону менен эле чектелип калбастан, азыр бизде 5 күндүк окуу болгондуктан 6-чы күнү дагы буларга бир мүмкүнчүлүк жаратып берели, үйдө бекер калбасын деп, 6-чы күнү атайын сынамдык тесттерди уюштуруу. Окуучулар келип, ошол тест жазып, өзүнүн жыйынтыгы кандай, кайсыл деңгээлде кетет, кандай нерседен аксап атат, ошол боюнча толук кандуу өздөрүнүн маалымат алып турушат. Былтыркы окуу жылында жалпы 9 окуучу тестүрлөөгө даярданган, алардын 8-и жетиштүү балл алган. Ал эми быйылкы жылы 12 билим алуучу даярданууда. Алар убакытын туура пайдаланып, жуманын 6 күнүндө тең сабактарга, предметтик иримдерге катышышат. Мисалы үчүн, башка мектепте көп нерсе тыюу салынып, окуучунун эркине кое билише албайт. Мисалы үчүн, бул мектепте мугалимдердин өзүнүн эркине карап, жана ар бир мугалим өзүнүн методикасы аркылуу сабак өтө баштайт. Мисалы үчүн, математика мугалими Кумар агай өзүнүн сабактарын окуучунун эркине карап, окуучунун деңгээлине карап сабак өтөт жана гимназиянын жетишкендигинин сыры дагы ошолду деп ойлойм. Негизги менин максатым ОРТдан жөн эле 110 баллдан өтүү эмес, золотой сертификат алуу. Мен ошол золотой сертификат үчүн азыр бүт бардык жумушумду өзүмдө күчүмдү сарптап атамын. Телефон колдонбой атамын, Instagram бардык нерсени удалить кылдым. Бар күчүмдү ОРТга бардык күчүмдү ОРТга жумшап атам да. Буюрса золотой сертификат алам деген үмүтүм бар. Бул билим берүү мекемесин ачуудагы негизги максат окуучуларды жогорку окуу жайларга даярдоо менен аларды ар тараптуу билимдүү болуп калыптануусуна шарт түзүү болгон. Мындан улам окуучулар гимназияга келгенден бери окууга болгон кызыгуулары артып, чоң өзгөрүү болгондугун айтышат. Ар жума сайын предметтик тесттерди тапшырышат. 8-9, 10 класстар ошол предметтер боюнча тест тапшырышат, ал эми 11 класстар ОРТ боюнча тест тапшырышат. Ошонун жыйынтыгын алышат. Эми ар жумага бөлүп койгон. Мисалы үчүн, бул жумага чет тили болсо, келерки жумага орус тили же башка сабак ошондой кылып бөлүп ошол жумаларга бөлүштүрүп койгонбуз предметтерди. Заман талабына ылайыкталган гимназия 120 орунга ылайыкташкан. Атайын сынактын негизинде кабыл алынып, учурда 72 окуучу бар.
Мерим Алмазбек кызы, Нуржигит Аттокоров, Ошмо жаңылыктары. Казакстандын көз карандысыз аккредитация жана рейтинг агенттиги тарабынан аккредитация жана рейтинг жогорку билим берүүнүн сапатын камсыздоонун фактору аталышындагы семинар окуу жайда болуп өттү. Семинарга Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынан жогорку окуу жайлардын окутуучулары катышты. Аталган семинарда НААР агенттигинин өкүлдөрү Гүляш Ниязова жана агенттиктин эксперти Миталип Таиров семинардын катышуучуларына жогорку билим берүүнүн сапатын камсыздоодо аккредитациянын орду, негизги талаптар, маселелер боюнча баяндамаларды жасады. Белгилей кетсек, 2018 жылы НААР агенттиги кыргызстандык жогорку окуу жайлардын улуттук рейтингин чыгарган. Анда Ошму 7 багыт боюнча 1-чи орунду жана 2 багыт боюнча 2-чи орунду камсыздап, генералдык рейтингде 1-чи орунга ээ болгон. Ал эми Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын көз карандысыз рейтинги 2019 изилдөөсүндө генералдык рейтингде 40 атаандаштык билим берүү программаларынан 1-чи орунду багындырган. Республикадагы журналисттер бир аянтчага чогулду. Алардын башын бириктирген медиа форум окуу жайда уюштурулуп, ийгиликке кадам аталышында болгон. Аталган форумдун максаты журналисттердин кесипкөйлүк ишмердүүлүгүн жогорулатуу жана негизги баалуулуктарын жайылтуу. Медиа форумдун жүрүшү жана андагы кызыктар тууралуу кененирээк кийинки видео баянда сөз болот. Бүгүнкү өтүп жаткан ийгиликке кадам аттуу республикалык медиа форумга жалпы маалымат каражаттарынын 50ге чукул өкүлдөрү катышууда. Иш-чара журналисттер коомдук бирикмесинин 20 жылдык маракесине карата уюштурулган. Форумда белгилүү журналисттер докладдарын окуп, видео баяндарын жактоодо. Форумда негизинен учурдагы журналистиканын көйгөйлөрү жана жаңы чакырыктары темасындагы маселелер каралган. Ага ылайык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү тарабынан журналистиканын милдеттери, келечеги тууралуу докладдар окулду. Бул медиа форум өткөрүп атканда бизде өзгөчөлүгү бул биринчи жолу менимче толугу менен кыргызча өтүп аткан медиа форум болду да. Экинчиден биз бул иш-чараны Ошто өткөрөлү дедик. Эмче дегенде мындай иш-чаралардын баардыгы негизинен эле Бишкекте боло берет. Биз кичине аймактагы кыргыз тилдүү журналистке жакыныраак бололу. Экинчи борборубуз Ошко барып өткөрөлү деп анан ушундай чечим алганбыз. Ошон үчүн Ошко келип, жактан өткөрүп атабыз. Аталган иш-чарага катышып жаткан журналисттердин катарында мультимедиалык портал негиздеп, кыска убакыттын ичинде өзүнүн окурман, көрөрмандарын чогулта алган Калыс медиа порталынын түзүүчүсү Акылбек Орозматов да бар. Алгач эмгек жолун тележаатында баштаган Акылбек мырза учурда медиа тармагындагы кесипкөй адис эле эмес, өлкөдөгү тажрыйбалуу тренерлердин бири. Мындан улам бүгүнкү медиа форумга ал жаш журналисттерге өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүүгө келген. Жаңы чакырыктарын талкуулоо аянтчасы болууда. Мен бул жерде ушул бир айдын ичинде кантип онлайн басылманы, онлайн сайтты Кыргызстандагы эң окумдуу 10 сайттардын катарына киргизсе болот деген өзүмдүн жеке тажрыйбамдан алынган ушул тажрыйбаны бөлүшөйүн деген максатта келдим. Медиа форумда жалпыга маалымдоо каражаттарында көп жыл эмгектенип келген журналисттер өздөрүнүн иш усулдары тууралуу кеп кеңештерин айтып өтүштү. Ал эми бул адисти окуп жаткан студенттер өздөрүнө пайдалуу болгон маалыматтарды алгандыгын билдиришет. Бүгүнкү форумда угуп отуруп, чында агайлардын, эжелердин айткан сөздөрүн угуп, биз дагы келечекте ушундай журналист болсок деп сезимдер пайда болду. Чында журналисттер форумундабыз, ийгиликке кадам аттуу. Бул жерде негизинен биз көптөгөн нерселерди өзүбүзгө ала алдык десек болот. Азыркы учурдагы журналисттердин коомдогу орду, алардын ролу, алардын азыркы мындай укуктары, милдеттери, ушунун баардыгы менен биз таанышып атабыз десек болот. Уюштуруучулар мындай көз карандысыз басма сөздүн жана кесиптик тилектештиктин баалуулуктарын жайылтуу максатын көздөгөн иш-аракеттерди тынымсыз өткөрүп турууну пландашууда. Надира Камчыбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Ошмо жаңылыктары. Комуз күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш-чарага окуу жайдын искусство факультетинин 150 комузчусу катышты. Эске салсак, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун жарлыгына ылайык 9 сентябрь комуз күнү деп белгиленген. Буга байланыштуу алгачкы жолу майрамдык иш-чара болуп, ал шаардын Алымбек Татка эс алуу жайында өткөрүлгөн. Мында комуздун коштоосунда түрдүү күлдөр чертилип, концерттик программа тартууланган. Сиздер жума ичиндеги маалыматтарга ортоктош болдуңуздар. Аны мен Кызбырак Абдрахим кызы тааныштырдым. Мен сиздер менен коштошом, ал эми алдыда көңүл ачуучу берүүлөр эфирдик жүрүштү улайт. Андыктан бизден узабаңыз.
Билимдүүгө дүйнө жарык, билимсиздин күнү карып. Эгер адам билимдүү болсо, анын дүйнөсү жарык болору шексиз. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто өзү жаш болсо дагы бир топ окуучулардын дүйнөсүн жарыктантууга зор салымын кошуп келе жаткан Кара Суу гимназиясынын директору, жаш директор Нурсултан Кубанычбек уулу. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Айтсаңыз, Кара Суу гимназиясы Кара Суу районундагы улуттук тарбия менен заманбап билим берүүнү айкалыштырган жалгыз билим берүү мекемеси. Сиздердин гимназиянын артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү жана жетишкен ийгиликтери тууралуу айта кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздерге ыраазычылык билдирем, студияга чакырып турганыңыздарга. Ош мамлекеттик университетинин Кара Суу гимназиясы 2018 жылдын 26 майындагы Ош мамлекеттик университетинин ректорунун буйругу менен ачылган. Бул ошол Кара Суу райондук билим берүү бөлүмү, Кара Суу шаардык мэриясы жана Ош мамлекеттик университети тарабынан түзүлгөн келишимге ылайык ачылган. Бул гимназиянын артыкчылыктары, негизги максаттары бар. Ошол агай Фаниль Габдас өзү демилге көтөрүп, бүгүнкү күндөгү улуттук тарбияны кошо берген гимназия болуш керек деген максат менен ачылган. Биздин гимназия былтыркы окуу жылга окуучуларды кабыл алып, 2018-2019 окуу жылга 65 окуучуну кабыл алган. Ал дегенде алардын 9 окуучу 11 класс бүтүрдү. Өзү бул гимназияларда 8 класстан баштап жогорку класстарды кабыл алат. Анан ошол 9 бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестөлөө деген жыйынтыгы бар. Ошол тапшырган жыйынтыгында биздин жакшы биринчи жыл окуу жылында жакшы жетишкенбиз. Ошол республикалык тестөлөрдүн жыйынтыгы жакшы болду деп айта алам. Анткени ошол 9 окуучунун 8 окуучусу босого балдан өттү, 110дон. Бүгүнкү күндө билесиздер, 110 босого балл белгиленген. Адеми эң жогорку балл 213 балл алган. Бул 213 балл максималдуу же болбосо эң жогорку балл деп эсептелет, бирок алдыңкы балл болуп эсептелет да. Алтын сертификат деген алдыңкы 50 окуучуга республика боюнча берилет, бирок ага жеткен эмес. Бирок ошол Кара Суу районунда, аймакта, анан Ош мамлекеттик университетинин мектептеринде эң жогорку баллды камсытай алды. Ал бүгүнкү күндө ошол жогорку окуучуга бюджет негизге кабыл алынган. Анан орточо балл деп коет. Орточо баллы 152 баллды түзгөн. Ошол жыйынтык алгачкы жыйынтык деп айтсак болот. Рахмат агай, ачылганда эле ушундай жакшы ийгиликтерге жетишипсиздер. Сиздин айткан маалыматтар канчалык деңгээлде чын төгүнүн аныктоо үчүн биз сиздердин гимназияга барып сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү Кара Суу гимназиясына бурабыз. Саламатсыздарбы, токтоп турабыз балдар. Мүмкүн бул жердеги билим берүү силерге жагабы? Ооба. Эмнеси менен жагат? Биякта жакшы окутат. Полный түшүндүрүп беришет. Эжекелер жакшы. Билим сапаты жакшы эле окутабыз. Жаңы жылы башталды. Мугалимдер кандай? Мугалимдер жакшы бар. Жакшы. Эмнелер жетишпеген нерселериңер барбы? Азырынча бардык нерселер жетиштүү болуп турат. Мектептин артыкчылыгы көбүнчө бизде кошумча сабактар өтөт. Азыр бизде кошумча сабактар башталат. Азыр бизде обед. Азыр жакшы эле баары. Анан жетиштүү, жетиштүү. Рахмат. Мугалимдер абдан жакшы өтүшөт. Ар бир балага көңүл коюп, өздөрүнчө түшүндүрүп беришет. Түшүнбөдүм деп барсаң дагы өздөрү баштан түшүндүрүп беришет. Жакшы, өтө сон. Сен кайсы сабакка кызыгасың? Менби мага бул жерде IT технология жагат. Ал боюнча эмнелерди кылып атасың? Ал өзгөчө кружок болуп эсептелет. Биз ал жөнүндө анимацияларды жана программалар жасайбыз. Билим берүүсү абдан жакшы. Мен мурунку окуган мектебиме салыштырмалуу бул жердеги билим айырмаланат да. Жакшы ийгиликтерге жетишипсиздер агай. Мындай ийгиликтерге жетишүү үчүн албетте окуу жайларда, гимназияларда шарттар түзүлүшү керек. Сиздерде гимназияңыздарда кандай шарттар каралган жана окуучулар сабактан сырткары эмнелер менен алектенишет? Ошол Кара Суу гимназиясынын шарттары ошол
айта кетпекпін, Қарасу шаарындағы Бабыр атындағы орта мектептің ошол имаратында оң канатында ачылган. Ал гимназияны ошол тендердин негизинде бир топ капиталдык ремонттон өткөргөн. Абдан жакшы шарттар бар. Анан мугалимдердин, педагогикалык кызматкерлердин курамы боюнча айтсак, негизинен жаш мугалимдер менен камсыздалган. Бирок биз баягы мугалимдер тандоодо атайын конкурстук негизде тандаганбыз. Маселен, англис тилчи мугалим үчүн эле конкурс жарыялап, ага 14 катышуучу келип катышкан. Ошол 14 катышуучунун ичинен экөөсүн алдыңкыларын тандап алганбыз. Анан бизде баягы президенттик стипендиянын ээлери болуп бүткөн студенттер дагы мугалим болуп барып атат. Экөөсү бир эмес. Ушундай алдыңкы бюджеттен бүткөн, анан артыкчылык диплом менен бүткөн мугалимдер менен камсыздалган. Анан окуучулар окуудан тышкары биз баягы сабактык базистик окуу планы деп коет. Андан тышкары биз кружоктор менен дагы окутабыз. Түштөн кийинки иримдердин эсебинен. Ошол иримдерде окуучулар үчүн атайын би хореография деп кружоктор ачканбыз. Ошол ар бир 8 класстан баштап 10 класска чейинки окуучулар жумасына 2 сааттан би үйрөнүшөт. Ал ошол окуучулардын ден соолугуна, эстетикалык бир эмесине таасир берет деп ачканбыз да. Андан тышкары спорттук иш-чаралар өтөт. Ошол мектептин спорттук залдын 2 күнгө биз алганбыз. Ошол сүйлөшүү жолу. Ал жерде ошол майрам иш-чараларга, анан дене тарбия сабактарында спорт иш-чаралары өткөрүлүп турат. Окутуучулардын басымдуу бөлүгү жаш мугалимдер экен. Жаш мугалимдер көбүрөөк идеяларды киргизесиздер. Алдыга койгон да кандай идеяларыңыздар бар? Кандай иш-чараларды өткөрүп, кандай өзгөчөлүктөрдү киргизейин деген ойлоруңуздар бар? Эми биздин баягы миссиябызда дагы жазылган бул улуттук тарбия, заманбап билим деген уран менен чыгытабыз да. Ал ошол улуттук тарбияны кошо берип, бирок заманбап билимди дагы бериш керек. Биздин мугалимдер жаш болгондуктан алар эми методикасы дагы чыңалыш керек. Бирок ошол жаштар азыр жаңы технологияны, ушундай артыкчылыктары дагы бар алардын. Биз ошол андан тышкары бизде кружоктагы киргизилип, IT технология деген. Ошол бизден Ошмунун МИД факультетинде окутуучу бар окутат. Ошол окуучуларга IT багытында да кружокторду берип окутабыз да. Анан ошонун эле негизинде ошол информатика мугалимибиз электрондук күндөлүк деген программаны иштеп чыккан. Ал бир ата-энелердин ар биринин уюлдук телефонунда ошол приложение катары болуп эсептелет. Окуучу бүгүн кайсы предметтен кандай баа алды, ошол жактан көрүп турса болот. Көрүп турса болот да. Анан ар бир мугалимге жекече кат түрүндө кабар алып турса болот. Анан кайсы сабактан, кайсы предметтен кандай үй тапшырмасы болду. Мугалимге ушундай бир маалымат барып турат. Окуучунун иш-аракети боюнча, мектептеги иш-аракети боюнча. Мына ушул жаңылыкты киргизгейли деп аракет кылып атабыз. Буюрса бул бардыгы даяр болду. Ата-энелер чогулушунда дагы сүйлөшүлдү, макулдашылды. Ушул окуу жылдын 20-сентябрдан баштап киргизебиз. Рахмат агай. Анан агай, сизге бул жакта биз атайын суроолорду камдыганбыз. Ошол суроолордон берсек. Ош мамлекеттик университети качан Ош мамлекеттик университети болуп калыптанган? Кайсыл жылы? Ош мамлекеттик университети дегенде 1939-жылы Ош мугалимдер институту болуп ачылган. 51-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институт болуп кайрадан түзүлгөн. Ал эми эгемендүүлүктү алгандан кийин 1992-жылы ошол президентибиздин указы менен Ош мамлекеттик университети болуп эсептелген. Ош мамлекеттик университети даңк ордени менен сыйланган. Кайсыл жылы жана кайсыл айда? Ош мамлекеттик университети даңк ордени менен 2017-жылы август айларында сыйланган. Рахмат агай, суроолорго туура жооп бердиңиз. Биз билбеген дагы маалыматтар бар. Анда эмесе алдыңыздарда билесизби рубрикасы.
Ойлонбостон окутуу жараксыз болуп саналат. Ал эми ойлонбостон окуу бул коркунуч болуп эсептелет деп улуу окумуштуу Конфуций айткан. Бул жаңы окуу жылында билесизби рубрикасы алгач Конфуций факультетинде баштагат. Биз менен биргеликте кызыктарга күбө болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Сексен жылдығы. 80 жылдығы. Ошмунун 80 жылдығы белгиленет берсе. Ошмунун быйыл 80 жылдығы деп ойлойм. Орсу.kg. 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 Орсу.kg отписывай Греглия. Борбордук Азияда 5 эң мыкты университеттердин катарына кирүү. Жалпысынан эми баарын жактан эмес, мындай айтып кетели. Жаштарга билимди жакшы тарбиялап берүү, андан кийин ошол билимди жаштар өз алдынча алып кетүүгө үйрөтүү. Ошмун бүгүн мен билбейт экем. Эң эле жакшы белгиленгени бул дүйнө жүзүндөгү эң мыкты университеттердин бирине кирүү. Дүйнөлүк 5 мыкты университеттин катарына кирүү. Ошмунун 3 миссиясы бар. Биринчиси компоненттүүлүк, экинчиси окуу менен камсыздандыруу, үчүнчүсү Орто Азиядагы 5 алдыңкы университеттердин арасына кирүү. Абитуриенттерге жакшы билим берүү, 5 пятерканын арасына кирүү, неме боюнча, окуу боюнча и компоненттик билим берүү. Ошмунун миссиялары 3 миссиясы болот, вроде коммуникабельный. Я забыла, но 3 миссии там вроде. Билимге талпынуу алгач өзүбүздөн өркүндөтсө, ал эми келечекте өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошот. Андыктан билимдүү жаштардын өлкөсүн биргеликте куралы. Сиздер менен билесизби рубрикасы болду. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө. Рахмат агай, биздин студиябызга келип, конок болуп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиз үчүн эркин микрофон. Рахмат. Окуу жайыбыздын иши алдыга жыла берсин. Окуучуларыбыз билимдүү боло берсин. Эмгек жамаатына чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Жалпы өлкөбүздө ошол билимдүү жаштар өсүп өнө берсин деп тилек айтабыз. Рахмат агай. Ош мамлекеттик университети өнүгүүлөрдүн жана мүмкүнчүлүктөрдүн дүйнөсү. Кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.